Assalamu алейкум, урматтуу Москва шаарынын мекендештерибиз. Биз Москва шаарынан мигранттардын жана өзүмдүн атымдан биз акыркы жылы 30 жылдан бери мына Кыргызстаныбыз оңолбой келип, жаңы президентти шайлап, ошого мен атайын Москва шаарынан кайрылып атам. Акыркы жолу бул биз митингдер, пикеттер көп чыгып атат. Болбогон баягы акчага алданып, эптей эле күндүк жашоого ошо кичине болбогон нерсеге барып, Кремльге, площадька барып алып, ошо аянттарга барып алып, бирөөдү кетсин деп, бирөөдү чыгарып, ушинтип эле болбогон нерсеге эле акыркы учурда көп пикеттер болуп кетет. Ошон үчүн мына Садыр Жапаров дагы биздин президентке дагы ушундай тоскоолдуктар болуп атат. Садыр Жапаровго бир аз болсо дагы кичине мүмкүнчүлүк берип, жолун торобостон биздин ишенгенибиз, биздин президентибиз Садыр Жапаров болуп атат. Экинчиден, чыныгы күйгөн Камчыбек Ташиев экөөбү биригип, ушундай пландарды Кыргызстандын келечегини, элдин жерим деп ойлогон үчүн экөө биригип иш жасап атат. Ага биздин мына отурган 3 тоскоолдуктар болуп атат. Ошон үчүн Кыргызстанга сиздерге биринчиден ушу сиздерден сураныч пикет боюнча, митинг боюнча чыкпай эле коюңуздар. Кичине болсо дагы сабыр кылып турсаңыздар, Кыргызстан өнүгөт деген ойдомун. Кыргызстаныбыз алгачкы бир чет мамлекеттин арасына кирет деп ушундай үмүт кылып келип беребиз. Рахмат сиздерге.